Мен Сапаркулова Мискакы. Биз Бишкекте 15 жылдан бери жашайбыз. Мурасордо конушунда эң кичинекей окуя. Окуя 16-га толду. 16 жылдан бери ушу Бишкектебиз. Кыздын артынан келгенбиз. Кызыңыз кандай оор менен жабыркап атат ушул? Спина мозговая грыжа. Белинде грыжа атат. Тубаса болуп атат да? Врачтарга кайрылуу эле келип атасыз ушунча жылдан бери. Эмне деп атат? Ошонун башынан баштап кенен айтып берсеңиз. Бул эме коюша албайт да, диагноз спина мозговая грыжа, бирок кандай себептен болгонун эч ким кое албайт да. Кээдер айтат төрөттөн, кээдер ичиңизден болуп түшкөн, эми ар кандай. Точно диагноз ошо спина мозговая грыжа деп койду. 4 жашында операция болдук. Жумабековго барып, Сабырбек Жумабековго. Андан кийин 8 жашында болдук. Жылыш болгон жок. Ошодон бери леченияда келатабыз. 2 жолу тең ушу Сабырбек Жумабеков операция кылды да. Сабырбек Жумабеков жасады, бирок жакшы жыйынтык болбоду да. Кандай болсо ошондой эле. Ошо жыйынтык болбоду. Андан башка дагы врачтарга кайрылдыңарбы? Жалда көп врачтарга жаттык. Алар жасабайбыз деди да. Биз жасай албайбыз. Бунуку эме жүлүндө болуп атат да. Ошон үчүн баш тарткан. Анан Жумабековго кайрылганда ал жасады, бирок эме болгон жок да. Ал киши ошо басып кетет, жакшы болот деп айтты беле, же кандай? Гарантия бере албайм деген да. Жасайм деген. Жасады, бирок 2 жолу жасады. Жакшы жыйынтык болбоду. Ошону эме операцияга көп акча кетет да. Ооба. Анан өз күчүңүздөр менен жасаттыңыздарбы 2 жолу? Өз күчүбүз менен жасаттык. Эми дагы кайрылып, дагы операция жасатуу керек болот атабы? Ооба, дагы операцияга деп атат 3-чү жолу. 14 жашында болмок негизи. Каражаты жок. Жасап албай калдык. Азыр дагы эле ушу Сабыр Жумабеков карайбы, жасайбы? Ошо Жумабековго барабыз. Операцияга канча акча кетет дейт? Операцияга 200 миңден ашык акча кетет. Биз азыр бунукун белине темир койгон да. Ал убакта көп акча кеткен да. Азыр дагы мисалы үчүн буну алгандан кийин кайра башынан темир коет да. Бул боюнча койгондо болбойт дейт да. Могу темир коюп коюш керек. Жанагы кетип атпайбы? Омуртка кыйшайып эле бул жака кетип атат да. Ошого кайра бир эме тиреп коюш керек да. Ошону биз Германиядан алдырабыз дейт да. Биз өзүбүз бекер эле кылып беребиз дейт. Болгондо ошо аппаратка темирге эмес керек да, 200 миң керек да. Ошон мурунку операцияларга канча каражат кетти эле? Ошондой эле кеткен, мурункуга деле. Анда биз өзүбүз иштеп тапканбыз. Азыркыга ушу 200 миңден ашык кетет экен да. Жетпей атат, ошого кайрымдуу элдерден жардам сурайбыз. Ушул Сабыр Жумабеков башка врачтар ушул айттыбы, ушул Кыргызстандан башка мамлекеттерге жана медицинасы өнүккөн мамлекеттерге чыгып жасатса болот бекен? Жок, Жумабеков мендей ушу мага окшой эле жасайт деген да. Шанс жок деген. Андан башка биз эмеде айтып атпаймынбы, тиги Аксууга жатып калганда бир ошо Германиядан бир врач келген да. Ошол айтты да, эгер Германияга барсаңар шанс бар депчи. Биз ал жака барганга эмес жок да. Мүмкүнчүлүк жок. Көлдө жатканыбызда. Андан башка Жумабеков мен өзүм эле жасайм, буну ал жака барганда деле шансыңар жок деген да. Жумабековчу. Ошо немис врач менен сүйлөшкөндө гана ошол айтты да, шанс бар. Ошол кыздын лечениясы деп биз 16 жылдан бери эле ошо больницага келатабыз. Больницада постоянно. Анан азыр могу бизге бөйрө көрүү да кошулуп калган да. Только катетер менен жүрөбүз. Катетер жок болсо уже эме болуп калат да. Температура берип, эме дем жетпей. Азырынча мага берилди. Алар үйгө келип окутуп атышты да, ушу 1-класстан баштап эле же кандай? Ооба, үйгө келип окутат. 1-класстан ошо үйгө келип окутат.
Мындай жакшы эле окутуп атыштыбы? Сен өзүң ойдогудай окутуп атышабы же кандай окутуп атышат? Бирок бир аз аз келишет да. Аз келет. Канча сааттан окутушат? 1-2 сааттай окутушат. Өзүңдүн бул ооруң жөнүндө айтып берсең, өзүңгө мындай оорутпайбы, кандай? Кыйнабайбы? Жок, ишим бар. Ишериң оорутпайт, бул баса албайсың. Болочокто Кореяга бардым. Кореяга? Ошокто Кореяда окуп, Кореяда иштедим. Кайсы сабактар жагат? Кайсынан көбүрөөк жакшы көрөсүң, кайсы сабакты? Орус тили жагат. Орус тили? Ошо чет тилден да окуп атасыңарбы? Чет тилден да билим алып атасың? Анда бул мектепте барбы мугалимдер ушу чет тилден? Англис тилинен берчү эле. Сен мына чет мамлекетке чыкканды жакшы көрөт экенсиң, мына Кореяга барам деп атпайсың. Ошо корей тили болбосо да жок дегенде жана англис тилден билим алыш керек деп ошондон улам сурап атам да. Аны окутушпайбы? Жок. Кореяга эмне себептен бардың? Кореянын культуралары жагат. Маданияты. Маданияттарчылары. Сага ыңгайлуу. Ошон үчүн баргым келет. Бул жерде өзүң ырактуу кыздар, балдар, классташтарың менен сүйлөшүп турасыңбы? Келип турушабы алар? Ооба, классташтарым келип турат. Анда санда сүйлөшүп турасың, Бизге көп эле акча кетет, себебинен мына кататыры эме да, негизи 10 күнгө чыдайт дейт да, муну чыдабайт да. Мутный болуп эле жытчык кетет. Анан кататырын бат-баттан алмаштырабыз. Анан еще памперс постоянно. Анан өзү жана канифрон деген бөйрөгөрдүн эмеси бар. Ошону постоянно ичип жүрөбүз. Бизге да могу өзүнүн эмеси бар, ал деле жетпейт, бизге көп акча кетет да негизи. Постоянно лечение менен да. Сиз ушу балдарды карап эле үйдөсүз да негизинен. Жолдошуңуз иштейт. Эми анын иштегени баягы үй бүлөнү бакканга эле кетет да кымчыгын бай. Ошону кетет. Анан эми бул кызды коляска менен шаарга больницага алып барышы дагы Ошон үчүн дагы чоң түйшүк да. такси жалдайбыз да. Жактан жок эле дегенде мен болот. Шаарга. Анан ошон үчүн да көп чыга албайбыз да. Только леченияга барабыз шаарга. Мында окуп мындай чыгарыш жок да. Үйдөн чыкпайт да кыскасы. Өзүм мындай коляскасы менен чыгарам. Көчөгө. Өзүм үйдө жүрүшмөн постоянно. Биз жолдошум иштейт. Кызым ошо эминтип отурганына эме болуп атат да. Айлап жүргөн башына эмесин пешенесин нерсе жазылып. Бул деле көчөгө чыгып эл катары ойногубуз келген. Жок дегенде могу кататырман апа памперс менен айрылып калсам жакшы болот эле деп ошону айтат. Анан билим алсам мен только билим менен деп ошолорду айтат. Мага только билим керек деп өзү аябай билимге ынтылат да. Ынтылат, бирок бизге ошол жетишпей атат да. Билимчи. Жакшы эме болуп атат. Буга чейин элге кайрылып жардам сураган эмессиздер да? Жардам сураган жокпуз. Күчүбүз менен аракет кылып. Кудайга шүгүр өтөм жакшы. Эжеси да ошо корейский эмеде окуйт. Училищеде. Ошол да үйрөтөт корей тилдерин, экөө сүйлөшөт көбүнчө. Анан ошо Кореяга барсам, бул жакта көчөгө чыксам эле элдин баары карайт. Мындай базынтуулар болот дейт да. Эми экөөбүз кээде чыгып калганда мындай көп карап, мындай да эми Кыргызстанда ал жакка барсам бизге аябай шарт жакшы түзүлгөн деп эми өстөр изилдейт да. Ошон үчүн ошол жака баргысы келет. Өзүбүз алабыз, төлөйбүз кайра. Канча жылдан бери кредит алып атасыз? 10 жылдан бери. 10 жылдан бери. Төлөп эле кайра жаңысын алып эле ушул кредиттин көбү эле баары эле ушул кызыңыздын ден соолугу үчүн. Ошо эме алганда да ошол кредит алганбыз. Аны кайра төлөйбүз, кайра алып, кайра ошо өзүнө чаптап келебиз. Башка эмне
Ошо биздин басып кетсе эле болду бизге. Үй катарына кошуп калсак. Эч ким эме албайбыз да, атасы дагы барса дагы эч өкүрөй элек менен чыгарып атчы. Айтып калат да, могу басказамды памперс кийип алам деп апа. Ошол да бизге оор. Акыл эс дайырлыкка бул нерсе оор кеткен да. Анан мынтип кататыр кошуп калгандан кийин кататыр жок болду, биз уже температурабыз да. Тияка барып жалга барып бир жума сайын эле барып салып жүрчүбүз. Актанан жанагы врач мага үйрөттү да, кайра келе бербегиле эмчилер. Өзүңүз үйрөнүп алыңыз деп. Эме кылган, анан эми өзүм салам кататыр. Катырлар деле арзандатып коюшту да. Деле кымбат да. Мачапроның экөө 200 да, бирден 200га аласың. Мисалы үчүн бизге бир жумада канча кетет да. 400 жасасып кетет. Кайра эле алып салабыз, кайра таба беребиз. Памперси бар ошондо. Эме болуп кеткен. Ошо 29% менен кредит алып, айына ошо 15 миң сомдон төлөйсүз. Канча жылга алгансыз? 1 жылга. 1 жылга. Анан одан мурункунда 2 жылга алдым. Кайсы банктан алдыңар? Финкадан. 29-тан мындай эми бизге жанагы азыр арзандатуу болуп атпайбы? Ошолорду деле бербейт да бизге ошолоргочу. Ошолор кайрылып көрдүңөрбү? Токтом түшүндүрүп. Эч кимге кайрылбап. Ушу Финкадан канча жылдан бери алып жүрүп да. Анан процент азаят деп эле 25 кылып кайра көтөрүшүп алды да, 29. Бул биздин дайымкы кардарыбыз, клиентибиз азайтабыз деп өздөрү ошенткен, анан кайра 29га көтөрүп алды. Кайра 29га. 25тен берип калды ортодо. Үйдү күрөөгө коюп, ушинтип алып келтесиңер, 15 жылдан бери. Анан мен бир жака кетсем, кататыр чыгып кетет деген нерсе бар. Кататыр чыгып кетсе бүттү да, жыл албайт. Бөйрөгү сразу резко бөйрөк температура баштайт. Бизде ошондой. Анан ошон үчүн өзүм чыга албайм дешти. Ошо кыз менен. Ошо жок дегенде, ушу кредитти арзан процент менен берсе да бизге жардам болмок да. Ошону алып өзүбүз төлөп. Эми азыр Кудай буйруса кайрымдуу адамдар ушундай кайрылуудан кийин ушу көргөн билгендер, боорукер адамдар жардам берип калса, акча жетип калса, биринчи кезекте ушу сабыр жумеков 3-чү жолу операция жасатат экенсиздер да. Эгер акча көбүрөөк жетип калса, анда жана Германияга чейин Германияга барсак сонун болмок эми. Операция жасат. Кызым дагы өзүнүн эмеси да. Жака барсам басып кетем деген эмелер болуп атат да. Басып кетсем апа ошол жака барсакпы деп элечи. Өзү ошондой эме кылып атат да. Телек кылып атат. Барып жок дегенде Германияга барып көрсөтүп келсек дагы жакшы болмок да бизге. Бул жанагы акча жоктун айынан болуп атат да. Эгер акчам болсо Германияга деле апарып келмекмин да. Барып көрсөтүп кызымды. Жок дегенде ушу буттарына кичине бир эме болуп калса жакшы болмок да. Сыга бербейт өзү деле биздин. Кээде бир учурлар келет, ошону ушинтип элек да. Кайраттуу кызым. Сүрөт тартат. Китепти көп окуп, көп сүрөт тартып. Сүрөттү аябай жакшы тартат. Эмне болот эле кызым? Айтсак, эмне болгун келет? Дизайнер. Ошо сүрөт жана кыздардын сүрөттөрүн тартып эме кылат да өзү. Кийимдер тартып, модельдерин. Ушундай эмеси бар да. Дизайнер ошо кийим жагынан дизайнер болгун келеби? Я. Мультфильм. Мультфильм жагынанбы? Ошолор аябай тартып эме кылат да. Аракети зор болгону ичине эме болуп жатат да кабачы. Кийим жагынан да бияк тартып коюп атат. Келишпей. Ошол нерсени ушул эми жакшы көңүл бурбай атышкан турбайбы биякта мугалимдерчи? Ошону директорден жогорку жактара барып кайрылып айттыңарбы? Эмне деп атышат алар? Бардык, барып канча жыл бардым директорго. Математикадан мисалы үчүн 3 жылдан бери окуп атам. Математика бизде спец жок дейт.
Анан берки 3 сабактан келет. Олар деле постоянно келе бербейт да. Мисалы үчүн бүгүн келе турган болсо жок. Бир жумада 3 жолу келе турган болсо бир жолу эле келет болду. Жок да. Кайдыгар мамиле кылат. Ошон үчүн бул немеден өксүп калды да уже. Билимден жагынан өксүп калдык да. Аябай эле тартылып калдык. Башта аябай жакшы окутчу, жалаң беш болчу. Анан 2 жылдан бери көңүл бурушпай коюп, азыр эме болуп калды да. Начарлап кетти сабак. Өзү аракет кыла берет, өзү. Өзү зээндүү кыз турбай, ал Өзү эме кылат, болгондо буга артынан түткөн адам жок да. Берки кызым жардам берет. Мен өзүм андай нерсени түшүнбөзөм. Мен деле аракет, мугалимде эме кыла албайбыз да биз бирок. Мугалим өзү мугалимдей аракет кылып үйрөтө албайбыз. Айла жок, канча жол бардым, келишпейт, анан эмне кылабыз? Билим жагынан өксүп калды. Тияктагылар, тияка шаарга деле барып көрдүк. Биякта бир экөөбүз кошулуп. Бул Бишкекке ошо 15-16 жыл мурун кайсы областтан келдиңиздер? Чаткал району. Чаткал районунан, тоолуу, алыскы Чаткал. Анан ушул жерден өзүңүздөр жер алып, ушул тамды өзүңүздөр салдыңыздар. Өзүңүздөрдүн күчүңүз менен. Биз тамды ошо айтып атпаймынбы? Кредит менен эле салдык. Кредит менен. Канча жыл салдыңар ушул тамды? Ошо келгенден кийин 2005 келдик өзүбүз. 2012 келдик да жака. 10 жыл болуп калды. 10 жылдан бери бүтөлөй экен, а? 10 жылдан бери. Бир өзү аракет кылып, мен зумит отурам. Анан мамлекет азыр ошо энесин караганга деп 5000 сом бөлгөн да бизге. Эми алда кызым 18ге чыкса аны да алып коет да. Аны да бербейт. Өзүнө бөлүнөт акча? Өзүнө 4000 сом бермөт. Анан ошо караганына деп 4900 бөлдү эле, кичине болсо да өзүнүн эмелерине жарап калды эле. Эми аны да 18 жаштан кийин алып коет экен да. Бизге же пенсия жок. Ушинтип эле жүрөт. И пенсия деле албайбыз да. Ошо азыр кичине 3 жыл болду ошону. 2 жыл болуптур. Эме кылганначы. Силерге пенсия чыгат деп кичине сүйүнткөн болду эле. Эми кайра алат да. Мен 2 жылдык стажым бар.